тиги Малаховдун дагы көрсөтүүсүнө барып келген. Ошон үчүн дени карды соо, эки уту басып аткан, эки көзү көрүп аткан балдар болсо дагы ии деп коет элек да. Мындай көзү көрө албаган баланы каалаган эле жериңе алып барсаң алабы, албайбы деп. Бирок сиз ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, өзгөчө мындай көңүл бура турган кызды жакшынакай кылып туруп алып чыгып койдуңуз да. Атактуу ата эне болуш кандай экен, кандай сезип атасыздар өзүңүздөрдү? Көзүн ушундай болуп калганда аябай стресс болдук да, бир канча жыл. Мен эч туугандар менен ысык суукка катташа албай, үйдөн эле чыкпай калдым. Анан качан насыйкат ырдап баштаганда мен ошол стресстен чыктым деп ойлойм. Бул кызды караңызчы, көзү көрбөйт экен, бирок аябай сонун ырдайт экен деп. Анан таятасын айтып атат. Таятасын. Анан ал менин неберем да деп ошентип калдым дейт. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катышуучулары. Мына бүгүнкү биздин мейманыбыздагы өтө мындай кызыктуу каармандардын бири. Мындайча айтканда, балдарды кантип тарбиялаш керек, аларды кантип өстүрүп, могу элдин алдына алып чыгыш керек дегендин жолдорун абдан жакшы билген мыкты айымдарыбыздын бири келип отурат. Ага чейин албетте менин каналыма катталып, эгерде бүгүнкү биздин мейманыбызга суроолоруңар болсо, калтырып алдына каалоо тилектерди айтып койсоңор болот. Эми табыш мактатпай айтайын. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы Зулхумар Ботоева. Өзүңүздөр билесиздер, Насыйкат Баймырзаева деген кичинекей бир ырчы кызыбыз чыгып атат. Мына ошол ырчы кызыбыздын тайнеси менимче сиздерге дагы кызыктуу болуш керек. Ошон үчүн экрандан алыстабай, каналды которуп ийбей аягына чейин көрүп, анан катталып койсоңуздар болот. Зулхумар, кош келдиңиз биздин студияга. Биринчи сөзүбүздү баштардан мурун бул атыңыз бир шумдуу экен, Зулхумар депчи. Ооба. Бул кыргыздардын атыбы? Өмүр укпап турмун. Биринчи жолу Кыргызстанда бир эле ат окшойт, ушул э? Же дагы барбы? Кыргызстандан мен уккан эмесмин, чынын айтканда. Мен укпап турмун. Зулхумар деп ошол өзбектердин аттарын укуп калам да. Ошондо деген сиздин атыңызды өзбектер коюп атабы? Өзбектер коюп эмес, эми биз төрөлгөн убакта мен Нокат районунда төрөлгөнмүн. Ал жакта эми көбүнчө эле Өзбекстандын каналдары тартчу да. Анан ошол кинолорду койгондо бир өздөрүнө жаккан бир идеялык туткан, жакшы көрүп калган каармандарды, ошо каармандардын атын койсо керек. Ата-энебиз. Ошондой, ооба, ата-энебиз. Ошол мен атымды Зулхумар дегенде эле өзбексизби деп сурашчу да. Мен жашымда элечи. Өзбексизби деп сурашчу. Анын үстүнө ошо Нокат районунда көпчүлүгүндө Борборунда бүт эле өзбек туугандар эмеспи? Ооба, өзбек туугандар. Азыр эми кыргыз каналдары тартып калдыбы? Ооба, тартып калды. Көп эле болду эме тартып калганына. Ошо биз кичинекей кезде ал убакта. Мына көрсөтүүбүздүн башында мен айтып кеттим, сизди жана кичинекей кызыбыз бар, ырчы. Ал жеке эле сиздин кызыңыз эмес, сиздердин кыз эмес, ошол бүт мындайча айтканда кыргыз элинин кызы деп койсок болот. Мен билгенден бир 3-4 жыл, 2022 жылдан баштап баардык конкурстарга айылдык, райондук, анан кийин тиги республикалык, областтык, анан эл аралык, Ташкент, тиги Алмата, Казакстан, Белоруссия, иш кылып сөздүн кыскасы тиги Малаховдун дагы көрсөтүүсүнө барып келген. Ошон үчүн дени карды соо, эки уту басып аткан, эки көзү көрүп аткан балдар болсо дагы ии деп коет элек да. Бирок сиз ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, өзгөчө мындай көңүл бура турган кызды
жакшынакай кылып туруп алып чыгып койдуңуз да. Ооба. Эми ошонун жашыруун сыры эмнеде болду? Мисалы сиз өзүңүздү карап эле үлпүлдөп, барчу жерге барып, саякаттаучу жерге саякаттап жүрө берсеңер болмок да. Бирок ошол элдин арасында дагы ошол айтып жүрөт, тай атасы менен тай энеси кыйын экен деген сөздөрдү мен көп угуп атам да. Ошону элибиз менен чогуу бөлүшөлү. Саламатсыздарбы дагы бир жолу, кыргыз элим. Мен эми насыйкатты ошол кичинекейинен карап калдым. Көз ушундай деп уккандан кийин эле балаңдын баласы да. Биринчиден эле мен баламды, эми кызымдыкы. Кызыңыздын кызы. Эң биринчиден эле мен кызымды ойлодум да. Биз жардам бербегенде ким жардам берет кызыбызга депчи. Анан биздин деле алдыбызда көп максаттарыбыз бар болчу. Ошол эми Россияда иштеп жүргөнбүз. Ал максаттарыбызды токтоттук. Кызыбызга жардам бербесек болбойт деп. Насыйкатты дагы бир кызымдын баласын алып калып, эми балдарыбыз иштеп турсун, биздин жардамыбыз ушу балдарын багып берели депчи. Ошентип анан ишибизди деле таштап, анан кайра Бишкекке келдик. Ошентип эки баланы чогуу карап калдым. Насыйкатты тигиндей көзү менен. Ошондо кичинекей кезинен эле алган турбайсызбы? Кичинекей кезинен эле. Эми жаңы төрөлгөндө 2-3 айынан баштап эле жанында карап аттым. Анан уже бир 5-6 айлык болгондо ушу больницаларга ага чейин биз Москвага алып барып аттык, көрсөттүк көп жерлерге. Ошо төрөлгөндө эле ошондой, Төрөлгөндө бизге жакшы диагноз коюша албай атканда, анан ал жакта биздин эч кандай мындай прописка жок болгон үчүн ошол убакта же кыйыныраак болгонбу, же биз өзүбүз мындай чечкиндүү боло алган жокпузбу, бирок Гельгольмска алып бардык, дагы Медси деген жакшы эмелерге алып бардык, бирок бизге жакшы результат деле айтыша алган жок. Анан биз жатып дарыланганга эч кандай шарт болбоду да, күттүк, анан бир причиналар менен артка жылдырып коет, анан кайра эле Кыргызстанга келдик. Өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан айлансын деп бул жака келдик. Келип ошондон баштап эле насыйкаттын дарылаталы деп ал жака барабыз, бул жака барабыз. Ошо тай атасы экөөбүз бүт ишибизди таштап коюп эле только ошо балдар менен болуп калдык да. Тай атасынын атын да айтып кетпейсизби? Тай атасы Бактыбек Баймырзаев. Азыр 64-тө. Ошо биз ушу балдар кичинекейинен бери эле жумушубуз ушулар да, биздин жумушубуз ушул эки бала болду. Экөөңүздөрдүн ролуңуздар бирдей? Ролубуз бирдей. Ооба. Эми ал машине минет, анан эки бала менен мен каяка чыгам? Больницага болсо дагы берки баланы таштай албайм. Чогуу барабыз. Ал водителибиз. Үйдө деле нянька, жолдо водителибиз, ошентип жогу чоңойттук. Анда Кудай буйрса бир агай менен дагы бир ушул маектешет экенбиз. Себеби ал аталардын, чоң аталардын да ролу биздин көрүүчүлөр үчүн өтө мындай кызыктуу, анан пайдалуу да сиздерден алышат да. Ооба. Биз бүт максаттарыбызды, алдыбызда канча пландарыбызды токтоттук да. Биз эми ушул балдарыбызды чоңойтуп берсек, биздин колубуздан келген жардамыбыз ошол болсун депчи. Ошол анан насыйкат. Ошондон кийин чоңойттурдуңуздар, мектепке барыш керек болуп калды. Мектепке барыш керек болду. Кандай кадам жасадыңыздар ошондо? Мектепке барганга чейин эле ошол насыйкат ырдап калчу да үйдөчү. Анча-мынча ырдап калчу, анан тай атасындагы кичине ыр жактан жөндөмү бар. Мен өзүмдүн анан байкап калдык да, бул ырдай турган таланты бар окшойт. Эми биз кайсыл жака барсак билбейбиз эми. Мындай көзү көрө албаган баланы каалаган эле жериңе алып барсаң алабы, албайбы деп мындай эме менен мурда кийин билбегенден кийин эч жака кайрыла албадык. Анан тай атасы бул насыйкатты Сайдикке бердик. Тай атасы бир эме кадимкидей эле жалпы балдар барып аткан, жок, өзүнчө
спец атайын бала-бакча бар. Бала бакча ошо Мүмкүнчүлүгү чектелгендер. көзүнүн зрениясы начар балдардын бала бакчасы бар экен. Ал жака да ошо кечирээк бердик, билбей аттык да кайсыл жака беришти. Бирок ал жердин директори аябай таң калган, ошондо эле бул ушунчалык тарбиялуу, бир айдан кийин беседовать этебиз деген, барганда аябай ыраазы болгон, ошондо элечи насыйкатты кеч алып келдиңер деп эме кылып претензия коюп аткан болчу. Анан кайра аябай ыраазычылыгын айткан. Ошол жерге алып барып атып, анан эменин афишасын көрүп калыптыр, Гүлнара Ишбаевнанын. Ошо балдарды ыр жагынан дагы башка ошол чыгармачылык жагынан кружоктору бар экен деп. Анан кайра эле мен телефонун алып кел деп телефонун алып эле анан кайрылдык. Биз мектепке, биринчи мектепке барды да, биринчи класста окуп аткан учурда ошондо эле бердик. Ооба. Ошондо эле жана Брайль менен окутуу ошондо эле башталды да, Ооба, барганда эле Брайль менен. Брайль десе мен деле түшүнгөн эмесмин, Брайль деген эмне экен депчи. Анан алар мунун мүмкүнчүлүгүн карап туруп эле анан сразу эле Брайльга бөлүштү. Брайль менен окуса болот деп. Анан ошол мектепке дагы эме Гүлнара Ишбаевнанын мекемесине алып барып ыр менен машыктыра баштадык. Аякта ошол мектепте кружок бар болчу да, Мектеп би кружогу бар экен. Ооба, би кружогу бар экен. Ага чейин биз телевизордон Гүлүм Касымбаева да. Ал убакта насыйкатка 5 жаштай болсо керек, 5 жаштай. Япондор менен өткөрүлгөн концертинби же бейнесин көрдүңүзбү? Ушундай отуруп эме берген да. Интервью берип сүйлөшкөн, анан ырдаган ырларын дагы берген. Ошондо биз таң калганбыз, бул могу ырчы экен, көзү көрбөйт экен деп, ушунчалыкка жетишиптир депчи. Анан ошондо да бизге эме болгон да, какой-то бир дем күч, үмүт болгон да бизде. Көзү көрбөсө деле ушундай жетишсе болот экен деген үмүт болгон. Гүлнара Ишбаевнанын эмес кружогуна бергенден кийин ал жерден алар дароо эле байкашты. Мунун ырга аябай таланты күчтүү экен деп. Ал жерден конкурстарга бара баштады. Бир 2 ай катышкандан кийин эле конкурстарга бара баштады. Ошондо жана 1-класста барып атат да. 1-класста. 1-класс же уже 2-класска өтүп калса керек, ошо 8 жаш экен. 8 жашында биринчи чоң сахна деп коем да, мен ошо чоң сахнага чыгыптыр Ташкенттеги. Биринчи орунду алып келген. Анын кимдир бирөөлөрү даярдашты да, же ошол мектептин эле деңгээлинде даярдыктар жүрүп атты башында? Ал жерде Гүлнара Ишбаевнанын эмесинде мугалимдер бар, педагогдор. Ошолор даярдап берген. Үйдөн болсо биз өзүбүзгө жаккандагы бир ыр бар эле, аны өзүбүз даярдадык. Ал жанагы «Отмените войну» деген ыр как раз бул жана согуш башталып калганда бизге ошол аябай жүрөгүбүзгө мындай тийген ыр болгон да. Аны даярдатып алдым эле. Кийин ошол конкурсунан дагы биринчи орунду алды. Анан жанагы ырды ырдатканда ал баарына жагып, аны финалга коюшту. Андан кийин Казакстанга барды. Казакстандан да 2-нчи орунду алып келди. Ошол жана мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ортосунда болуп атат да? Жок. Же Кадимкидей эле. Ооба. Көзү соо, буту соо, ден соолугу бекем эле балдардын. Чоң бирдикте. Ооба, ошол жердеги балдарды көрүп да мен аябай суктанчумун. Ушундай таланттуу балдар аракет кылышып, сонун кийимдерди кийишип чыкканда мен да ушунчалык делебем козголчу да. Насыйкатта ушуларга кошулуп калды депчи. Ошентип Алматага барганда жанагындай ийгиликтерди жаратып келдиңер. Алматага бардык. Алматыдан дагы ошол жакшы орунду алып келди. 2-нчи орунду алды ал жерден. Да кийин бир жылдан кийин Белоруссияга деп, Славянский базарга деп отборный бул жерден чогултуп калды. Гүлнара Ишбаевна отборочный деп
тандоо уюштурат экен балдардан. Ал жерден дагы ошо ден соолугу баарыныкы бекем эле балдар, насыйкаттан улуулары деле бар, бирок арасынан насыйкат жеңип алды. Ошол жерден ким жеңүүчүнү Славянский базар эмесине конкурсуна жиберишет экен. Ал жака барып келди. Ал жактан 3-орунга татыктуу болду. Ал деле жакшы орун экен. Призовой деп биз кичине бул капа болуп өзүнчө ошондой болду. Мен башпайын алмак болчумун деп. Башпайгы болбосо да андан дагы кичине бийигирээк болсо деген эме үмүтү болсо керек. Анан биз анда кайсы класс окучу эле, 2 же 3пү? Анда 3-класско, 3-класста болчу. Ушундай 3-4 ортосу окшойт, 23-жылы. Да, ошентип жакшы орундарды алып келди. Мен мурда насыйкат ырдап атканда эле аябай кыялданып, ошо чоң сахналарда ырдап аткандай элестетчүмүн. Наушник менен угат элем. Повторго коюп, канча жолу болсо дагы уга берет элем да, ошол чоң сахнада ырдап аткандай элестетчүмүн. Азыр Кудай колдоп, ошол мен кыялымдагы эмелер дагы келип атат. Ошону көрүп калганыбызга деле шүгүр дейм. Ооба, ошол айткандарыбыз далилдөө болсун үчүн баягы чоң сахнада деп калбадыңызбы? Кече жакында мына Гүлүм жөнүндө да айтып кеттиңиз. Гүлүм Касымбаева менен япон композитор Асано Юки экөөнүн филармонияда Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен, демилгеси менен Маданият министрлигинин аткаруусунда ошол филармонияда чоң бир кыргыз-жапон кайрыктары деген концерт болду эле. Ошондо сиздин ошол кызыңыз насыйкаттагы ырдаган. Биздин көрүүчүлөргө ошону коюп берели. Ардактуу мейман катарында катышпады беле. Анан кийин сөзүбүздү кайрадан студиябызга келип, андан ары улантабыз. Es un giorno che ricorderai, alzati in frente e vai, c'è chi incredente non ti arrenderei. Il sole alto già ti chiama e qualcosa in te già trema. Metti le ali al bambino che sente e lui volerà. Amo, credo e so
башталган аркы кадам кандай болду? Каяка чакыруулар болду? Андан кийин биз чет жака чыкпай эле турдук. Биз Гүлнара Ишпаевнанын кружогунан ал жактан кеттик. Эмнеге деген себеби жок, ал жактан биз жакшы сабак алдык. Тажрыйба топтодук, бирок насыйкатка кийинкисине азыр эми кагаз документ керек болот да. Анан ноталарды үйрөнүш керек, дагы башка билимдерди алыш керек. Бул ушул багытта кетсин деп биз ошого болгон күчүбүздү эми үрөйбүз да. Ошон үчүн биз эмеге бердик. Нурак Абдрахманов атындагы 5-чи балдар искусство музыкалык мектебине. Ал жерден насыйкаттан кечирип коюңуз, мындай чоочуп кетишкен жокпу? Чоочуп кетишкен жок. Ал жерде окутмак элек андай балдар жок экен. Анан чоочуп кетишкен жок. Чектелген балдар жок, бирок насыйкат барды. Насыйкат барды. Насыйкат барганда ага чейин окуса керек же биз айттык, ушундай таланты жакшы, таланттуу кыз, бирок бул окуш керек деп өзүнүн мектептеги мугалими бизди алып барган. Ал дагы бизге жакшы идеяларды берген да, окутуш керек, бул документ алыш керек деп. Анан ошол алып барып, ал жерде Чолпон Токтогуловна директору. Ал бизди сразу эле кабыл алды. Даже мен биринчи угуп көрдү да. Угуп деле көргөн жок. Билишет экен. Укса керек. Биз ошол арага жакын эле бир эмеде бир конкурс болгон, ошол Бишкектин өзүндө эле. Анан анда дагы бул жакшы орунду алганда, алардын мектебинде биздин балдардан да барган, бирок чыкпай калды деп айтты да. Ошондо укса керек. Анан алды, даже биз бесплатно окутабыз деди. Ал жерден бизге эч кандай төлөмдөр жок. Ал жерден азыр элдик ырды алып атат, сабак алып атат. Быйыл болсо эстрадныйды кошту, сольфеджиодон алат сабак, хор бар. Эми буйруса фортепианоны киргизишти. Бул кыялында комузду дагы үйрөнөм деп атат. Элдик ырдан берген Куатбек Алымкулов деген педагог дагы мен аябай насыйкатка сыймыктанам, мен өзүм үйрөтүп алам дейт. Демек, нотаны да таанып, инструменттерди дагы ойноп, ошол багытка биротоло түшкөн турбайсыздарбы? Биротоло түштү. Анан мунун өзгөчөлүгү, ал нотаны дагы жанындагы бүт ден соолугу бекем балдардан дагы эң жакшы окуган насыйкат. Биз эжекеси дагы таң калат. Мунун башы аябай күчтүү да. Кийинки жылдан дагы жакшылап аракет кылабыз. Насыйкаттын дагы үнү дагы эме болот экен да. Кичине өзгөрүштөр болот турбайбы жашына карап. Ошого кичине аяп туруш керек экен да, бир канча убакытка. Ошентип калыптанып, өзүнө келгичекте калыбына түшкүчөк да. Калыбына түшкөнчө ошондой жолу бар экен. Анан биз деле түшүнбөйбүз, педагогдор айтат да. Ошого кичине биз азыр токтоп турабыз. Бирок Инстаграмдан чыгат. Инстаграмдан баракча ачып берген. Ал биринчи педагогу. Насыйкатка сабак берген. Ошол менен эле таанылып атат. Жанагы Малаховко да барып калбадыңарбы? Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз, өзүңүздүн оозуңуздан угалычы ошону. Оозуңуздан. Малаховко да ошол Инстаграмдан көрүп эле тигилер Москва тарап. Москвадагылар чалышкан биринчи, даже бизге майда чалышкан. Майда чалып Малаховко деп чакыра башташты, бирок аябай мындай шашылыш болуп калды да. Ал жанагы балдардын күнү болот эмеспи, 1-июнга деп. Анан кайра жок, аябай шашылыш болуп калды. Биз анда насыйкатка мындай отдельно эметебиз деп анда калып калган. Анан могу күзүндө сентябрда кайра чалып калышты.
аябай эле шашылыш чалышат экен. Ошол даярданып, даярданганга деле убактысы болгон жок. Машине менен мамасы ташыйт да мектепке, мектептен кийин музыкалык мектепке ташыйт. Ошонун ичинде жаттады ырды. Ал жака жибергенин дагы видеосу дагы машиненин ичинде тартылган, ошону менен жиберди. Анан эле сразу паспорттарын сурап, билетти аны алар жиберип коюшту да, уже 3-чү күнү уже уча турган болуп калышты. 3-чү күнү, жок 4-чү күнү. А 3-чү күнү деген ал жактан репортерлор келишти. 12-де келди, кечинде саат 9-га чейин үйдө тартышты. Анан ошо 4-чү күнү эрте менен алар менен чогуу учуп кетишти. Бирок аларды мен кандай даярдады экен деп аябай өзүмчө кыжалат болгом да. Себеби эч убакыт болгон жок да. Азыр мунку ушундай убакытты эрте менен үйдөн чыгат, кечки 4-5-терге чейин эч мындай бош убакыты жок да. Кандай болду экен дедим эле, бирок укканда өзүм да ушунчалык ыраазы болдум. Аябай сонурду. Силер барбай калган турбайсыңарбы? Мен барган жокмун. Апасы апасын былтыртан бери апасы жанында. Биз эми апасын эмнеге ал жактан иштеп жүрдү. Биз Москвада иштеп жүрдү, себеби апасынын жакшы жумушу жакшы эле болчу ал жакта. Эми азыр шартка жараша, баары эле шартка жараша эмеспи? Ооба. Бизде насыкат мындай болсо, зрениясы ушундай начар болуп калса, келечеги кандай болот экен деп бир недвижимость кылып коелу деп апасы жана тырмактын эмеси менен иштечү да салондо. Бул жака дагы салон кийин кааласаңар арендага бересиңерби же өзүңөр иштетесиңерби, кийин кыйын болбосун силерге деп ошол эмени бүтүрөйүн деп жүрдү ал жакта. Аракеттерин көрүп, каттын Кудай буйрса эмеси бар деп көңүлүбүз да тынчып калды. Мындай бир беткей, бир жолго түштү. Ошол ырчы болот, Кудай буйрса, кыргыз элинин үнүн жүзүн дагы башка жактарга жеткирет деген менен мындай ишеним, чоң ишеним пайда болуп калган экен да. Анан жана Малаховго чыккандан кийин сиздердин мектеп, ата-энелер, кошуналар эмне дешти? Кошуналар баары таң калып эле атышты. Ой, 2 күндө эле барып келип калдыбы деп эле телефондон көрдүм деп бизге жиберип атышты. 2-3 күн вообще телефондон колубуз бошогон жок. Көргөндөр эле тааныштар жиберип атышты. Даже таятасы бир жумушта жүрсө, ал жердеги киши таятасына көрсөтүптүр, могу кызды караңызчы, көзү көрбөйт экен, бирок аябай сонун ырдайт экен деп. Анан таятасын айтып атат. Таятасын. Анан ал менин неберем да деп ошентип калдым дейт. Ошондой биз аябай толкундандык, ушундай жакшы чындыгында мынакей насыйкаттын арты менен сиздер да таанылып атасыздар да. Канча кишилер ошол тиги мисалы үчүн мына улуттук каналга чыктыңыздар, анан кийин ЛТРга барып аттыңыздар, дагы башка мындай аттуу баштуу каналдарга да жүрүп атасыздар, маек берип атасыздар дегендейчи. Бул жака болсо ошол жана Гүлүмдүн сунушу менен мүмкүнчүлүгү чектелгендерди дагы алып жүрбөсөк болбойт экен. Эже ошол каналыбызга сөзсүз түрдө тайнеси, керек болсо таятасы, апасы, өзүн дагы чакырыңыз дегенден мынакей ушу болуп атат да. Анан эми атактуу ата-эне болуш кандай экен? Кандай сезип атасыздар өзүңүздөрдү? Атактуу ата-эне болуш кээде мен деле тамашага салып коем насыйкатка. Биз Белоруссияга барганда, ой, биз ушу сен үчүн ушинтип жүрөбүз депчи тамашалап. Үйдө эле жыргап отурмакмын деп. Анан ой, конечно, үйдө эле отурмаксыңар. Зато кандай жерди көрүп атасыңар. Жер көрүп атасыңар. Насыйкат ошентип коет. Ооба, бирок жакшы экен, элдерден жакшы сөз угасың. Жакшы комментарийлерди окуганда аябай сүйүнөбүз, насыйкаттын өзүнө окуп беребиз.
жакшы экен дейм. Биз толкунданабыз. Ушундай таланттуу кызды өстүрүп атканыбызга биз дагы аябай кубанычтабыз. Анан жана айтып атпаймынбы, көп максаттарыбыз бар эле, баарын эле калтырып ушундай эметип калдык деп. Бирок ага мен эч өкүнбөйм. Эң башкысы мына сиздердин эмгегиңиздер акталып атат да. Акталып атат. Менин бир айта турган эмем, көзүн ушундай болуп калганда аябай стресс болдук да, бир канча жыл. Мен эч туугандар менен ысык суукка катташа албай, үйдөн эле чыкпай калдым. Анан качан насыйкат ырдап баштаганда мен ошол стресстен чыктым деп ойлойм. Эми чындыгында оңой эмес да. Оңой эмес. Кээ бирлери чыдай албай таптакыр эле ошо балдар үйүнө өткөрүп салгандар бар. Анан таштап карабай кетип калгандар бар дегендейчи. Анан сиздердики мындай таза эмгек болуп атат да. Ошол эмгектин акыбети кайтып, мынакей ошол кичинекей болсо дагы, мектеп окуучусу болсо дагы тааныбаган, билбеген бир да киши жок, мисалы да. Ошол анан кийин бул биздин көрүүчүлөрүбүз мындай таң калып атат болуш керек. Насыйкаттын тайнеси менен сүйлөшүп, насыйкат өзү каякта депчи. Анан мен көрүүчүлөргө айтып койгум келет, биз Зулхумар менен балдарды тарбиялоонун жол жоболору жана чыдамкайлык, ошонун акыбети аягында эмнени берип атат деген маселенин тегерегинде эле сүйлөштүк. Ал эми албетте кийинки чыгарылышта Кудай буйрса насыйкаттын өзү менен сүйлөшөбүз. Анын дагы ой пикирлерин угасыздар. Ушундай ийгиликти кантип жаратса болот экен деген маселенин тегерегинде сөз болот. Ал эми сизге болсо чоң рахмат. Көрүп отурган биздин көрүүчүлөр, сиздин дагы таалим тарбия алышсын. Сиз бир топторуна ошол дем күч берип койдуңуз деп ойлойм. Сизге бекемден соолук каалайм. Бар болуңуз, ушундай жакшынакай кызды тарбиялап элибизге тартуулап берип атканыңыз үчүн. Кыргыздын эми кыргыздын эле кызы эмес, Кудай буйрса адамзаттын дагы кызы болсун. Бар болуңуздар. Рахмат. Кийинки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Унутпай биздин каналга жазылып коюңуздар. Менин каналыман дайыма ушундай бир күтүлбөгөн каармандар келет. Зулхумарга окшогон. Менимче биз ушундай дем бере турган элге өзүнүн мындай өмүр жолунда өзгөчө бир окуяларды жараткан адамдар менен кездешип турабыз. Ошондуктан биз менен бирге кала бериңиздер.